салам достор. Бүгүн мен сиздер менен көптөн бери айтам, көрсөтүп берем деп жүргөн англис тили же Америкада жүргөн болсоңуз кантип акысыз англис тилин үйрөнсөңүз болот, ошол тууралуу байланышмакчыбыз да. Ооба, туура эле уктуңуз. Себеби Америкада англис тилин үйрөнүү десеңиз, анда акысыз үйрөнсөңүз болот. Ооба, акысыз дегенде бизде көптөгөн оң жана терс ойлор бар. Бирок мен ушул сабактарды өзүм алып, өзүм үйрөнгөн адам катары сиздерге айтмакмын, сөзсүз жазылып, катталып окуп көрүңүз. Себеби мен азыр чын айтсам Америкага келгенде акча төлөп англис тилин үйрөнгөн эмесмин. Албетте мен башка сабактар үчүн төлөп үйрөнгөнмүн, бирок англис тили үчүн мен төлөгөн эмесмин. Себеби ушул сыяктуу толтура курстарга барып эле, андан сырткары ошол курстардан жолуккан достор менен жолугуп отуруп эле мен англис тилинди көтөрүп алгам. Анан албетте сабактан дагы үйрөнгөм да. Ошондуктан бүгүн мен сиздерге Америкада жүргөн болсоңуз, акысыз кантип тил үйрөнө аласыз. Тилден башка дагы ар кандай сабактарды, мисалы үчүн GED же болбосо айталы citizenshipке даярданып жаткан болсоңуз, кантип даярдана аласыз. Ошол курстарды алып, үйрөнүп, тест тапшырып, кийинки уровеньге өтүп, англис тилин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Эгерде сиз мисалы айталы, мен бүгүн Чикагодагы болгон курстар жөнүндө айтам. Бирок сиз эгерде башка штатта жашаган болсоңуз, кабатыр болбоңуз. Ушул эле система сиздин штатыңызда дагы, сиздин шаарыңызда дагы иштейт да. Ошондуктан жөн гана сиз олтуруп, издеп көрүшүңүз керек болот да. Окей? Анда кеттик. Биринчи эле бул баарыбызга негизи эле Чикагода же Чикагода айталы жүргөн адамдардын көпчүлүгүнө белгилүү болгон бул Truman College. Truman College бул ошол Чикагода сабак credit hour сабактарды аласыз. Андан сырткары бекер бул жерде айтылып тургандай курстардын баарын алууга мүмкүнчүлүк болот да. Бекер ала аласыз. Аягында сизге бүттү деген сертификат берилет. Анан Truman College десе эле бул бекер окуткан мындай эле колледж окшойт деп ойлоп калбаңыз. Себеби бул колледжде мисалы үчүн американецтер өзлөрү келип 2 жыл окуп, 2 жылдан кийин университетке которулушат. Бирок ошол эле учурда булар себеби бизге көптөгөн тил билбей келген студенттер болуп калат, же болбосо жардам керек деп ушул сыяктуу ойдо болушуп, булар ар кандай курстарды бекер кылышат да. Ошон үчүн ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бекер болуп жатканда үйрөнүп алыңыз демекчимин да. Анан дагы бир нерсе, эмнеге бекер деген суроо келет да көп учурдачы, эмнеге акысыз деп. Себеби сиз же мен же дагы башка ошол иштеген адамдар жылына налог төгүшөт жана ар бир алган акчасын налог төгүшөт. Ошол налогторду мамлекет алат дагы, мына сиздердин акчаңарды алдык, ушул акчага биз силерге кандайдыр бир жакшы нерсе түзүп берели, жакшы нерсе берели деп ушундай курстарды жакшы комьюнити үчүн жакшы нерсе түзүп беришет да. Бул дагы программалар, ушул программада бекер үйрөткөн тилдердин бирөөсү дагы ошол сиз жана мен төлөгөн такстардын, налогтордун негизинде ачылган курстар болуп эсептелинет десек болот. Ошондуктан жакшы үйрөтпөйт, мындай тигиндей деген ойдон алыс болуп, сөзсүз келип катышып үйрөнүңүз. Ал эми Truman College боюнча мен бул класска катышып өзүм сабак алгам. Бул жерде мисалы үчүн beginnerден баштайсыз. Тест аласыз, ошол тесттин негизинде. Ал эми бул жерде beginnerден баштап advancedке чейин бар. Айталы beginnerден баштаган болсоңуз, advancedке чейин 7-8 уровень бар. Ошол уровеньдин баарын алып өтсөңүз болот. Ар бир аягында бүткөндө сертификат берилет. Жана чындыгында жакшы сабак болот. Кадимкидей отуруп, сабак болуп, үйрөнүп, андан сырткары ар кандай майрамдарда чогулуп, эмнеге майрамдалат айтып берип, кийинип, ушундай достор менен жолугуп, достор менен ошол жерде сиз менен окуган адамдар менен чогуу болуп, ар кандай нерселерди уюштуруп, же болбосо потлак деген бар. Потлак деген ошол бир айда бир жолу, же болбосо 2 айда бир жолу чогулуп, мисалы үчүн сиз өзүңүздүн кыргыз тамагыңызды жасап келесиз, башка бирөө да өзүнүн тамагын жасап келип, чогуу жеп, түшүндүрүп айтып берип, ушундай сыяктуу толтура фан нерселер болот да. Ошондуктан өзүңүздүн кайсы левелде экениңизди билбей, бирок үйрөнгүңүз келген болсо, сөзсүз ошол Truman College'га келиңиз демекчимин. Себеби бул жерде beginnerден баштап advancedке чейин үйрөнүп чыга аласыз. Жана албетте акысыз. Ал эми бул линктердин баарын мен ушул видеонун description'ына коюп коймокчумун. Ошол нерсени бассаңыз эле алып келет. Анан ошол өзүңүзгө келген нерсени басып, кирип, катталып, анан окуу башталганда бара берсеңиз болот. Мисалы үчүн азыр мен клик кылдым, ачылсын.
ачылгандан кийин онлайндан эле барып отуруштун кереги жок, онлайндан эле apply кылып койсоңуз болот. Apply дегенде катты алып коесуз, анан сизге маалымат жөндөтөт, качан башталат, эмне болот, ошонун негизинде сиз ошол сакка бара бересиз. Эгерде ошол курстардын баардыгында сиз эгерде мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп, балдарыңыз менен отуруп калып же кандайдыр бир шартка байланыштуу үйдөн чыга албасаңыз, онлайн окусаңыз болот албетте. Же жок, мен наоборот ошол кампуска барып окуганды жакшы көрөм десеңиз, анда дагы ошондой курстарды таап алып бара бересиз. Мына ошол курстардын баардыгы онлайндагы жана кампуста дагы барып окуганга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол линктерди басып кирип катталасыз. Катталгандан кийин сизге имейлиңизди сурайт, ошол имейлга маалыматтар жөндөтөт. Ошол маалыматтардын негизинде курска барып катталып окуп баштайсыз. Ийгилик. Кийинки менин дагы бир эң сүйгөн тил үйрөткөн курстардын бири болуп, бул Teaching House. Teaching House бул өзү даунтаунда, Чикагонун даунтаунда жайгашкан. Бул бир гана Чикагода эле эмес. Бул жерде көрө аласыздар, толтура жерде бар. Ошо өзүңүздүн штатыңызды, шаарыңызды тандаңыз. Мен Чикагону тандаймын. Анан адресин көрдүңүзбү? State Street'те. Бул даунтаун. Даунтаундун кооз жеринде отуруп алып, акысыз англис тилин үйрөнөсүз. Бул эмне деген шумдук, аябай сонун. Мен өзүм бул жерге катышкам. Бул жерде эстегенде ушунчалык менин жүрөгүмдө жылуу, бактылуу сезимдер пайда болот. Себеби бул жерде чындыгында жакшы, өзгөчө. Себеби бул өзү кай жерде жайгашкандыгы эле ушунчалык бир жүрөгүңүздү жылытат. Андан сырткары бул жака көптөгөн жакшы мугалимдер келишет. Сиз сыяктуу тил үйрөнөм деген ошол сууга үйрөнгөнгө суусап турган адамдар келип, ушунчалык кызыктуу кылат. Бул жерде да сөзсүз барышыңыз керек. Себеби бул жерден да көптөгөн досторду таба аласыз. Бул жерде айта кетчү нерсе, башында катталгандан кийин сиздерге кагаздарды берилет да, документтерди, мисалы үчүн ошол сага керек нерселерди чыгарып беришет да. Ошого деп $20 же $40 алышы мүмкүн башында. Ал болгону ошол сизге берилген кагаздарды, кагаздардын акчасы да, курска эмес. Курс өзү бекер. Ошондуктан бул жерде сөзсүз барыңыз демекчимин. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, булар онлайндан кылышабы кылбайбы, мен чын айтсам билбейм. Бирок мен үчүн барып окуган ушунчалык жакшы да. Андан кийинки бул International Academy деген, International TOEFL Academy деген бар. Бул жерден дагы өзү эле айтып тургандай онлайндан же in person кампуска барып сабак ала аласыз да. Албетте бул дагы бекер. Бул жерде эмне кылат экен? Левелдерге бөлөт экен, сизди уровеньдерге бөлөт экен, сертификаттарды берет экен. Бул жерде виза деп турганы сизге эч кандай виза бере албайт, ошону меншен кылып жатат да. Анан 18 жаштан өйдө студенттер барып үйрөнө алышат. Андан кийин бул free деп турат, бирок ошо материалдарды, курс материалдарды кабар кылыш үчүн $20 төлөшүңүз керек. Башка курстарга деле ошондой эле $20, $30 төлөйсүз башында бир жолу. Ал ошол сиз колдонгон материалдарга керектелет да, болду. Андан кийин башка бербейсиз. Анан бул жерден тандашыңыз керек. Онлайн кыласызбы же бул ошол ооруга байланыштуу, COVID-19 байланыштуу. Булар азыр in person класс кылбай жатыптыр. Ошондуктан онлайн. Бекер үйүңүздөн чыкпай кенен отуруп алып жыргап үйрөнсөңүз болот экен да. Ошондуктан буну да көрүңүз. А так негизи жакшы жерде жайгашыптыр. Буну да көрсөңүз болот. Андан кийинки Meetup деген бар. Meetupка киресиз, эмнени жазасыз, андан өзүңүздүн шаарыңызды жазасыз. Жазгандан кийин Чикагода болгон ESL жолугушуулар. ESL деген English Second Language деп которулат. Ошо сиз сыяктуу, мен сыяктуу англис тилин үйрөнгөндөр үчүн. Анан онлайндан же болбосо барып катышып онлайн conversation'дерге, негизи эле жолугушууларга катышсаңыз болот. Бул дагы жакшы. Мисалы үчүн, эгерде сиз beginner уровень болбогон болсоңуз, анда ушул жактарга барып, досторду көтүп, жаңы таанышып, окуп, үйрөнөм деген болсоңуз, бул да эң жакшы мүмкүнчүлүк түзөт да. Анан кийинки библиотека. Библиотека десе элдин баары ана деп ойлоnuшу мүмкүн, бирок особенно Chicago Public Library'де
жумасына бир жолу же жумасына 2 жолу англис тил сабагы болот. Кадимкидей класста отуруп сүйлөшүп, грамматиканы үйрөтөт. Андан кийин talking club'тар болот. Ошол сыяктуу толтура үйрөнүүчү мүмкүнчүлүктөр болот. Андан сырткары, эгерде сиз жок, мен азыр ооруга байланыштуу же мүмкүнчүлүгүмө байланыштуу үйүмдөн чыга албайм, үйдө эле отуруп үйрөнгүм келет деген болсоңуз, анда анын үчүн дагы лайбреринин өзүнөн гана толтура маалымат ала аласыз. Андан сырткары да курстар бар. Библиотекага киргенде Browse деген жери бар. Ошону бассаңыз, өзүңүз тандасаңыз болот да, бул жерденчи. Айталы, онлайн ресурске киребиз. Онлайн дегенде ошол компьютерден отуруп үйрөнөм дегениңиз. Анан бул жерден тандайсыз. Эмнени үйрөнгүңүз келип жатат. Айталы, мен тил үйрөнгүм келип жатат. Анда мага толтура берип жатат. Бул жерде Brain Fuse деген бар экен. Бул тапшырма менен жардам берет экен. Мисалы үчүн жазганга, Spanish үйрөнүп жаткандарга жана English үйрөнүп жаткандарга тапшырма менен жардам берет. Тапшырма менен жардам берет дегенде сизге жазып бербейт, бирок кандай бир проблемаңыз болуп, кыйналып жаза албай жаткан болсоңуз, жардам беришет да. Андан кийин Little Pim деген бар. Бул эгерде балдарыңыз бар болгон болсо, жаш балдарга 3 жаштан 6 жашка чейин үйрөнгөнгө, тил үйрөнгөнгө жардам берүүчү жана фан кылып үйрөнүүчү сайттардан бири. Бул жерге албетте сиздин бул сайттарга кириш үчүн негизи, мисалы үчүн мен жөн эле кире турган болсом, мен катталып айына $30 төлөп колдоном да. Бирок эгерде сиз ушул библиотекадан же кайсы бир библиотекадан карточкаңыз болгон болсо, ошол карточка менен кирсеңиз, сизге бекер болот. Мисалы үчүн Mongol language бул аябай популярдуу. 70тен ашык тилдерди алып үйрөнгөнгө болот. Анын ичинде англис тили. Буга кире турган болсоңуз, башында эле айтылгандай, мына бул жерге карта, библиотекадан карта берилет сизге, кадимкидей эле ID-ге окшогон. Ошол картанын номери болот. Ошол номерди бул жерге коюшуңуз керек болот. Анан кийин сизге айтылган болот башында пин-код кой депчи, 4 тамгалы. Ошол пин-кодду койгон болосуз. Ошону койгондон кийин эле кирип, бекер катталып алып, окуп үйрөнсөңүз болот тилдердичи. Ал эми ошол учурда башка адамдар $30 $40 төлөп жатат. Ошондуктан эгерде жок, үйдөн үйрөнөм деген болсоңуз, сөзсүз библиотеканы чек кылыңыз. Жана дагы эгерде сиз башка штатта болуп, бирок бизде мындай жок деп аткан болсоңуз, жок, сизде дагы бар. Ар бир библиотекада онлайн оффер кылышат да, ошондой онлайн түрдөгү сабактарды беришет. Болгону сиз кирип, изилдеп, карап көрүшүңүз керек. Таап алышыңыз керек да. Эми жыйынтыктоо түрүндө сизге азыр мен 4-5 түрлүү сабактарды көрсөттүм. Биринчи Truman College, Teaching House, андан кийин бул International TOEFL Academy, Meetup жана бул библиотекадан. Ушул эле система башка штаттар, шаарларда иштейт. Жогоруда айтылгандай эле. Ошондуктан карап көрүп үйрөнүңүз. Үйрөнгөндө эч жакта тыштабаңыз. Эгерде Америкага келип калган болсоңуз, сиз уже чоң жетишкендик кылдыңыз. Эми бияна тилди үйрөнүп алсаңыз, андан дагы сонун болот. Себеби эми кээ учурда биз кыйынчылыкка байланыштуу үйрөнүшүбүз керек болот тилде. Мисалы үчүн эми срочно сүйлөшүш керек болуп. Бирок ошого карабай үйрөнүп алган болсоңуз, келечегиңиз жаркын болот, оңой болот да. Себеби бул жерде калып, бул жерде сүйлөп жашаган болсоңуз, сөзсүз тил керек. Үйрөнүп алсаңыз, өзүңүз үчүн дагы жакшы. Эгерде сурооңуздар болсо, сөзсүз YouTube'дан же Instagram'дан кайрылыңыздар. Менин каналыма катталганды унутпаңыз. Жана эгерде ушул тил үйрөнүп жүргөн адамдарды билген болсоңуз, ушул маалымат менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Рахмат. Ийгилик.